أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. Biz tafsir savağımızdan Naziyat Surесінің tafsirini оқып жатқанбыз. Мына ушул сүрөдөн келип жеткен аятыбыз قال الله عز وجل, Аллах Таала айтты: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. О Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, сенден қиямат қачан болусын сурашат дейді. Қияматқа иман келтірүү, ақыретке иман келтірүү бұл имандың бір түркүгү болып саналады. Мұсылман киши өлгөндөн кийин кайра тирилүү, тирилгенден кийин амалдарын эсеп берүү, кыямат күнүнө момун киши иман келтирет. Мына ошондуктан момун киши мына ошол кыямат күнүнө даярдык көрүп жашайт. Эми адамдар кыямат тууралуу, кыямат маселесинде экиге бөлүнүшөт. Кур'ан-ы Керимде бир нече аяттарда Аллах Таала айткан кыямат кайым тууралуу жана кыямат кайымдын кандай башталуусу, ошол кыямат күнүндөгү адамдардын эсеп берүүсү тууралуу, ал күнгө даярдык көрүү тууралуу Кур'ан сүннөттө биз үчүн жетишерлүү маалыматтар камтылган. Мына ошондуктан кыяматка иман келтирүүдө жана кыяматты жокко чыгарууда адамдар экиге бөлүнүшөт. Мындайча айтканда, бир топ адамдардын бир бөлүгү кыяматты расташат. Мына ошондуктан алар кыяматты растагандары себеп, кыяматка иман келтиргендери себеп, кыямат качан болот? Мына ошол күнгө даярдык көрүү үчүн кыямат качан болот деп сурашат. Ал эми адамдардын бир бөлүгү болсо, кыямат күнүнө ишенбей, кантип эле адам чирип, өлүк ошол чирип сөөктөрү чирип кеткенден кийин кантип эле адам баласы тирилсин деп, кантип эле адам баласы бир күн чогулуп жасаган иштерине эсеп берсин, бул болушу мүмкүн эмес деп, кыямат күнүнү жокко чыгаруу менен мына ушундай кыямат качан болот деп сурашат. Бул албетте капырлык. Киши кыямат күнүнө иман келтирбесе, динден чыгат. Бул капырлык. Мына ошондуктан адамдардын бир бөлүгү кыяматка даярдык көрүү максатта кыямат качан болот экен, кыямат качан болот деп сурашат. Ал эми адамдардын бир бөлүгү бул күндү жокко чыгаруу менен кыямат качан болот деп сурашат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга ошол Меккедеги мушриктер, Курайш капырлары кыямат качан болот деп сурашканда, «Яс'алунaka анис-саати айяна мурсаха». О Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, кыямат күнүнүн качан болуусун сенден адамдар сурашат деп мына ушул аятта мына ушул тууралуу баяндалып жатат. «Фима анта мин зикраха». Сен кайдан билесиң кыямат качан болорун? О Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, сен билбейсиң. Сенден кыяматтын качан болуусу өтө алыс. Эми караңыз, кыямат саатынын качан болуусуну пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям дагы билбейт экен. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга дайыма вахий алып келген периште дагы, Жебреил периште дагы мына Жебреил хадисинде айтылат: «Мал мас'улу анха qala akhbirni an as-sa'a faqala lahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mal mas'ulu anha bi'a'lam min as-sa'il». Жебреил алейхиссалам келип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга ислам таалимин үйрөткөнү келген кезде, ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдан сураган бир нерсеси кыямат сааты тууралуу сурайт. Кыямат качан болот? Мына ушул күндүн качан болуусу тууралуу мага кабар бергин деп сураганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям суралып жаткан киши суроочудан артык билбейт. Мен билбеймин кыямат качан болушуну деп мына ушундай жооп берет. Эми периштелердин эң илимдүүсү, периштелердин эң атактуусу
Аллах Таалага эң жакын периште Жебраил алейхиссалам билбегенден кийин кыямат качан болушуну жана пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам билбегенден кийин эми ким билет? Мунун илими Аллахка гана таандык. Кыяматтын качан болуусу, качан башталуусу, ошо качан болуусу, качан инсан баласы кабырлардан тирилип чыгып амалдарын эсеп берет, бул күндүн качан болушуну, бул күндүн качан болуусун Аллах Тааладан башка эч ким билбейт. Ла малакун мукаррабун ва ла набиюн мурсалун. Бул күндү качан болуусун Аллахка жакын периште дагы, Аллахка жакын пайгамбар дагы билбейт. Мунун илими Аллахка гана таандык экен. Мына ошондуктан фима анта мин зикраха. Кыяматты о Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам сен билбейсиң, сен кайдан да билет элең? Сен кыяматтын болуусун билбейсиң. Бул күндүн болуусу сенден алыс деп Аллах Таала мына ушул аятта баяндап жатат. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга bir sahaba kelip, bir kişi kelip, o Allah'tan elçisi kıyamet saati kaçan bolot dep suradı. Oşonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Maza adatta laha?" Oşol küngö, kıyamet küngö sen emneni dayardadın dedi. Oşonda janağı kişi hubbullahi ve rasuluhu. Allah canın elçisine bolgon sүйүүnü dayardadım dedi. Allah canın elçisine bolgon sүйүүnü dayardadım dedi. Oşonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "El mer'u ma men ahabba." Kişi süygönü menen birge bolot dedi. Jahşı körgönü menen birge bolot dedi. Al emi kapırlar bolsa başka bir ayatda kapırlar kıyamet kaçan bolot dep mınanday maskaralap suraşkan yesta'cilu bihallazina la yu'minuna biha vallazina amanu mushfiquna minha ve ya'lamuna ennehu'l haqq. Kıyamet gününü iman keltirbegenler anı bolusun şaştırışat deydi. Al emi kıyamet gününü iman keltirgen jana ошол күндү акыйкат деп билгендер ошол күндөн коркушат дейт. Кыяматтан коркушат. Кыямат каалайбызбы, каалабайбызбы, болот бир күн, ар бир инсандын өлүмү кыямат деп коюлат. Ар бир инсан өлсө кыямат сааты башталат. Мына ошондуктан ар бир инсан күн сайын даярдык көрүп жашоосу керек. Анткени бүгүн эсеп жок, амал бар. Эртеңки күнү эсеп бар, бирок амал жок. Азыр баарыбыздын колубузда мына тирүү экенбиз. Жаныбыз денебизде экен, көп жакшылыктарды жасоо, көп жакшы сөздөрдү сүйлөө, жакшы амалдарды кылуу баарыбыздын колубузда. Колубузда көп мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Мына ошондуктан инсан кыямат күнүнө даярдык көрүп жашоосу керек экен. Ила роббике мунтахаха. Эми кыяматтын качан болуусу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы билбегенден кийин, эми Жебраил алейхиссалам дагы билбегенден кийин ила роббике мунтахаха. Мунун илими Аллахка таандык. Kıyamet kaçan bolusun Allah Taala'dan başka hiç kim bilbeyt. Alemi kıyamet balançı жылдан keyin bolot, je balançı числода bolot dep çıkkandardın barısı şeytan derçigender, jalgançılar bolup sanalat. Oşonduktan bul kıyamet kayımdın ilimi bir Allah'ka taandık. Eğer kulağımızga bir söz çalınıp kalsa, bir uğulup kalsa, batışta, je çıkışta, je түштүктө, je түндүктө kıyamet balançı жылы bolot eken, kıyamet balançı çisloda bolot eken dep ayta turgan bolsa biri, anı jalgançı dep bile beriңiz. Al jalgançı. Antkeni kıyametin kaçan bolusun Allah'ka jakın perişte dagı, paygambar dagı bilbeyt. Munun ilimi Allah'ka taandık. İnnema ente munziru men yakhşaha. O Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet saati menen sen al kündön korkkan adamды gana korkutasың deydi. Al kündön korkutup turgan adamdardı korkutasың deydi. Momin kişi bul жашоодо ар бир нерседен ибрат алып жашайт. Акылдуу инсан күн сайын кыямат даярдыгын көрөт. Ар бирибиз өзүбүзгө суроо берүүбүз керек. Мына канча деген адамдар бул жашоодон өтүп кетип атат. Канча деген адамдар бизге окшогон эле, бизге окшоп жашап жүргөн эле, мамиле кылып жүргөн эле адамдардын канчасы ак кепинге оролуп тиги дүйнөгө кетип атат. Биз деле ошолордун катарында бир күн эми акылдуу инсан ар бир нерседен ибрат алып жашайт. Ар бир саатынан, ар бир вактысы мына ушул күнгө даярдыгын көрөт. Ал эми Аллахка ыйман келтирбеген инсан болсо, "Ва ма тугнил аят ва нузр ан кавмин ла ю'минун." Аллахтын аят белгилери жана Аллахтын эскертүүлөрү бул нерселерге ыйман келтирбеген адамдарга бул нерселер пайда бербейт дейт. Анткени кээ бир инсандар бул жашоодо айвандан беттер жашайт. Алар бир айлана чөйрөгө карап, же бир өзүнө карап Аллахты тааныгысы келбейт. Жана Аллах Тааланын жиберген пайгамбарларын же ал пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын айткан эскертүүлөрүн эске албайт. Бул нерселер эми
Аллахка ыйман келтирбеген коом үчүн эч бир пайдасы жок. Анткени алардын жүрөгү печатталган, мындайча айтканда мөөрлөнгөн. Мына ошондуктан качан инсандын жүрөгүнө ыйман кирет, ошол жүрөгү бир Аллахты тааныган инсандардын жүрөгүнө бир ыйман кирет, бир мауиза, бир насаат, осуят ошол инсандарга таасир берет. Эми кыяматтын белгилери мына хадистерде, аяттарда, хадистерде бизге баяндалган. Кыямат чоң жана кичине белгилерге болуп экиге бөлүнөт. Мына чоң белгилеринен күндүн батыштан чыгуусу, жана ошондой эле Даджалдын чыгуусу, жана Имам Махдинин келүүсү, Иса алейхиссалам түшүүсү, жана Дабба деген айвандын чыгуусу. Мына ушул чоң белгилер болгондон кийин биринин артынан эле бири болуп, тез эле болуп кетет кыямат күнү. Эми азыр мына кичине белгилерин көрүп турабыз. Фитналардын көбөйүүсү, жана убакыттын тез өтүүсү, базарлардын көбөйүүсү. Мына ушулардын баарысы мына кыямат тууралуу сабак кыла турган болсок, мына ушул сабактарыбызда толугу менен мындайча айтканда толук баяндаганга аракет кылабыз иншаллах. Эми кыямат чоң кичине белгилерге болуп экиге бөлүнөт. Эми бир мисал айта турган болсок, бир жерге душман бастырып келе турган болсо, ошол душман кокусунан келе турган болсо, ошол шаардагы адамдар нестенип калат, жеңилип калат, багынып берет. Ал эми ошол душман келүүсүнө даярдык көрүп турган болсо, ошол душманга багынып бербейт. Мына ошондуктан Аллах Таала бул пенделерине болгон ырайымы кыямат кокусунан келбейт. Инсан баласына кыяматтын белгилери көз алдында болуп өтөт. Инсан бул жашоодо жашайт экен, кыяматтын белгилерин көрүп жашайт, билип жашайт. Мына ошол нерсени сезгенден кийин, мына ошол нерселерге ыйман келтиргенибизден кийин биз мына айвандардан айырмаланып, мына ошол күнгө, кыямат күнгө даярдык көрүп жашайбыз. Эми инсан каалайбы, каалабайбы, инсан бул жашоодо машакат тартып жашасын, жакшылык көрсүн, жамандык көрсүн, баары бир ошол инсандын акыр акыбети Раббисине жолугуу менен бүтөт. Раббисине жолуккан кезде жакшы инсан болсо, анын акыр акыбети тозок. Ал эми жакшы инсан болгон болсо, анын акыр акыбети бейиш, жаман инсан болгон болсо, анын акыр акыбети тозок менен бүтөт. Эми инсан баласы кыямат күнү Раббисинин алдында турган кезде кааннахум яума яраунаха лам ялбасу илля ашиятан ау духаха. Мына ошол күнү адамдар дүйнөдө турганын, дүйнөдө бир абетке чейин жашагандай, түшкө чейин жашагандай эле, жана же бир күн кечкече болгондой эле болушат экен. Мына азыр буга бир мисал келтире турган болсок, мисал үчүн кээ бирибиз 40ка кирген болсо, 50ге кирген болсо, 70ке кирген болсо, бир артыбызда өтүп кеткен жылдарга, бир күндөргө ой жүгүртө турган болсок, бир ойлоно турган болсок, тез эле оюбуздан өткөрүп коебуз. 60 жылды, 70 жылды. Жашы өткөн инсан дагы, жашы кичине инсан дагы, 20 жаштагы инсан дагы, же 70 жаштагы инсан дагы тез эле өткөн күндөрү өтө бир тез өтүп кеткендигин, мисалы үчүн 40 жыл жашаган болсо, же 50 жыл жашаган болсо, же 70 жыл жашаган болсо, же 80 жыл жашаган болсо, өткөн өмүрү кудум бир күндөй болгондой эле сезилет. Же түшкө чейин бир жашагандай эле болуп сезилет. Мына муну азыр көрүп турабыз. Эми инсан кыямат күнү Аллахтын алдына барган кезде дагы мына ушул дүйнөдө жашаган күндөрү, дүйнөдө жашаган өмүрү бир күндөй эле болот экен. Же бир күн түшкө чейин эле болот экен. Мына ошондуктан бул дүйнөнүн өтө бир кыска экендигин, өмүр кыска экендигин мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат: менин үммөтүм 60 менен 70тин ортосунда кетет, көп ааламдан өтөт, мына ушул 60 менен 70 жаштын ортосунда деп айткан экен. Инсан качан ичер суусу, рызкысы бүтүп каларын билбейт. Мына ошондуктан эрте менен кеткен инсан кечинде бирөөлөрдүн ининде көтөрүлүп, ааламдан өтүп үйүнө келүүсү мүмкүн. Түшкү тамагын жей албай калышы мүмкүн. Инсан бир кийген кийимини өзү кайра чече албай калышы мүмкүн. Анткени инсан качан бул жашоодо рызкысы бүтүп калат. Бул нерсе акыйкат, баарыбыз жакшы билебиз бул нерсени. Мына ошондуктан инсан, акылдуу инсан кыямат күнүнө, эртеңки күн кабырына бир даярдык көрүп жашаган инсан. Мына ошондуктан инсан бул жашоодо истигфарды көбөйтүүбүз керек экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир нече хадистеринде бизге жакшы бир дуаларды үйрөтүп кеткен. Астагфируллахаллази ла илаха илля хувал хайюл кайюм ва туб илейх. Ла илаха илlalloh субханаллах валхамдулиллах валлаху акбар деген зикирлерди басканда турганда көбөйтсөк, иншаллаху таала дүйнө жана акыретте көптөгөн жакшылыктарга жетет экенбиз. Эми кааннаху яума яраунаха лам ялбасу илля ашиятан ау духаха. Кыямат күнү инсан барган кезде бул жашоодогу өмүрүнү, мына ушул дүйнөдө жашап өткөнүнү
bir gün abetке чейин эле, bir gün түшкө чейин эле жашагандай болот экен, же bir gün кечке чейин жашагандай эле болот экен. Бул өтө аз убакыт. Азыр инсан мына бул жашоодо инсан үч нерсенин ортосунда болот. Мындайча айтканда, инсандын жашоосу үч нерседен турат. Мисалы үчүн, биринчиси өтүп кеткен жашоосу, өтүп кеткен убакыттар. Бул эми өттү, боёго канды, иш болуп өттү, боёго канды. Bir жыл бүтүп, кийинки жыл башталды. Ал жыл эми артта калды. Эми кийинки күнү, бул өткөн күндөр. Кийинки күн жашап турган күнү. Бул эми жашап турган күнү. Үчүнчүсү бул келечектеги күндөрү. Бул жашап турган күнү. Инсан мына ушул күнүнүн жоопкер. Ал эми келечектеги күндөрү бар. Эми бул күндөргө, ал күндөргө жетеби, жетпейби? Буга эч ким 100% кепилдик бере албайт, эч бир инсан. Эми өткөн күнү өттү. Ал эми жашап турган күнү. Мисалы үчүн 19 же 20 же 21 октябрь, мына 21 октябрь күнү мына жашап турабыз. Мына ушул күн инсан ушул күнү менен жашаш керек. Ибн Умар радиаллаху анху айткандай, сен ошол жашап турган күнүң менен жаша. Анткени эртеңки күн сен башка ат менен аталып калууң да мүмкүн дейт. Эртеңки күн мен ушунча жыл жашаймын, ушунча жыл жашаймын, өмүр сүрөмүн, 90га кирем, 100га кирем деп инсан кыялдана берет. Бирок эч ким 100% кепилдик бере албайт, дүйнө, мал, мүлк колунда болсо дагы. Ал эми келечек, буга ким жетет, ким жетпейт? Аллах алам, Аллах өзү билүүчү. Мына ошондуктан инсан күн сайын өзүнүн эсеп алып, кыямат күнүнө даярдык көрүп жашаш керек экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам bir күн Меккеде сахабалары менен отурган кезде күн тоого жакында, ошол батарга жакын, тоого жакындап, мына баарыбызга белгилүү болгондой эле, күн батарга жакын bir тоодон кирип кетсе, тоого bir жакындаган кезде күндүн батуусуна аз эле калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, бул дүйнөдөгү жашоо дейт, мына ушул күндүн батуусу азыр аз калгандай эле, силердин бул жашоодогу күнүңөр дагы, жылыңар дагы мына ушул күндүн батуусунда аз калгандай эле, мына ушул тоодон эле кирип кетсе, күн батып кетет азыр. Ушундай аз калды дейт. Мына 1400 жыл өттү андан бери. Күн батууга жакын аз эле убакыт. Күн чыккандан баштап эми батууга жакын, бул аз эле убакыт болуп калат. Күн чыккандан баштап, мисалы үчүн күн абетке чейин, андан кийин түштөн кийин, ал эми батууга жакындаганда bir тоодон эле өтүп кирип кетет. Мына ушундай эле аз калды дейт. Күндүн батуусуна мына азыр күндү көрсөтөт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Азыр ушул күндүн батуусу аз калгандай эле силердин бул жашоодогу өмүрүңөр, мына ушул жашоонун бүтүүсү дагы мына ушул күндүн батуусундай аз калган убакыттай аз калды дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушундай түшүндүрүп берет. Мына ушул кыскасы, мына ушул сүрөдөгү кыскача маани маңыз. Эми биз дагы окуйбуз бул сүрөлөрдү иншаллах, кайра окуй беребиз. Кийинки сүрө иншаллах Сурату Абаса, Абаса сүрөсүнүн тафсирин окуйбуз. Мына ушул жерге чейин. Аллаху алам, саллаллаху ала Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам. Аллах таала илимине амал кылган пенделердин катарына кошкон болсун. Баарыбызды билип билбей жасаган күнөө иштерибизди, ката кемчиликтерибизди Аллах таала өзү кечирсин. Баарыбызга Аллах таала райым кылсын. Субханакаллаху ва хамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.